Саламатсыздарбы, урматтуу менин каламда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналда көргөнгө кубанычтамын. Трамптын сокосу ташка алгачкы жолу тийди. Трамп деген эң биринчи ушу Канада менен соода жана пошлина согушун баштады. Канадага каршы 25% пошлиналарды киргизди, бажы пошлиналарды. Канада карыз болбой Трампка дагы каршы ошол Америка Кошмо Штаттарына каршы пошлиналарды киргизди. Бүгүнкү күнү ошол Канададан Америка Кошмо Штаттарына токой барат, электр энергия барат. Нефтин 90% Канада өндүргөн нефтинин Америка Кошмо Штатынын базарларына келип керектелет. Газ барат, жаратылыш газы кескин көлөмдө барат. Ошо менен бирге канадалыктар көп учурунда ушул Америка Кошмо Штаттарынын түндүк штаттарында көп иштешет. Күндүз иштеп, кайра кечинде Канадага кеткендер да бар. Анын сырткары туризм, эки тараптуу жакшы туризм. Өзү Канада болсо, өзүнүн мамлекетине 70% бүт алган товарлардын баары Америка Штаттарынан келет. Ушинтип эки өлкө бири-бирине каршы пошлиналарды киргизип атат. Ушул нерсе эмнеге алып келер экен? Кээ бир учурда ошо Трамптын кыла турган иши ошо популисттик экен түшүнүктүү, биринчиден, экинчиден кичине экономиканы түшүнбөгөндөй болуп жатат окшойт. Анткени пошлиналарды киргизүү бул эки нерсеге алып келет. Биринчи, контрабанданын күчөшүнө. Анткени контрабанда ошондо аябай кескин рентабелдүү болуп калат да. Ошон үчүн чыгараларды жапкандан кийин контрабанда күчөсө маселе эмес да. Анан ушунчалык узун чыгара болгондон кийин албетте ал нерсе күчөп кетет. Экинчи, бул деген товарлардын кымбатташына жана эки жак тең утулушуна алып келет. Анткени Канадада да товарлар кымбаттайт 25-30%, Америка Штаттарына да кымбаттайт. Ошентип бири-биринин инфляциясын аябай жогору көтөрүп ийишет, жашоо кымбат болуп калат, огой бетер. Бирок баягы майналарды психологиялык жактан жумуш берүүчүлөр эч качан тез өстүргөнгө кызыктар эмес, ошон үчүн майналар тез өспөйт. Ал нерсе айланып тегеренип барып туруп бүт дүйнө жүзүнө тиет. Дүйнө жүзү ошо бири-бирине товарларды сатып алып жүрөт. Ошондо баары билсе, эгерде Америка Кошмо Штаттарына эң чоң базар ошо Канада, Америка Штаттары, ошол жака алып барсаң товарды 25% пошлинасы бар экен десе, алар бааны көтөрүшөт. Пошлинаны дагы ага байланыштуу тобокелдиктерди дагы азайтуу үчүн. Бааны көтөргөндөн кийин Америка Кошмо Штаттарына, Европа мамлекеттерине да баасы көтөрүлөт. Эң алгачкы ошо бутунан туруп келаткан, өнүгүп жаткан өлкөлөргө түйшүк тиет. Аларга 40%га чейин көтөрүлүп товарлар. Анан ошол өлкөлөрдө кымбатчылык башталат. Алардын арасында биз да жүрөбүз да. Ошон үчүн Трамп ушундай чечими менен глобалдык инфляциянын толкунун жөнөттү дагы 1,5-2 жылдын ичинде биздин да өлкөгө келип, бул чет элден келген сырье товарларга болгон ошо Трамп азыр Канаданыкын токтотуп атпайбы? Канадада Американыкын токтотуп атат. Ушул экөө соода кылган эки тараптуу ошо товарлардын баалары бизде да тез-тез өсүп кетиши ыктымал болот да. Ушул нерсе ошондой. Бул деген дүйнө жүзү, бул бир система, глобалдаштырылган бир система. Баягы дүйнөлүк океан, деңиздер бири-бирине куйлугандай эле, аралашпай бирок куйлуп. Дал ошондой эле дүйнөлүк экономика бири-бирине аралашып куйлуп турат да. Ошондуктан эгерде бир жерден бир импульс келсе, айланып тегеренип барып, баары бизге тиет. Жер шары тоголок да. Ошол нерсеси кичине ошол Трамптын экономиканы түшүнгөнүнө, түшүнбөгөнүнө күмөн санатат турат. Трамп өзү болсо айтып атат да, аябай кичине туура эмес болуп атат. Ошо биздин экономиканы баланстуу эмес, биз деген Америка Штаттары бүт тобокелдиктер өзүбүзгө жүктөп, бүт кошумча ошо көлөмдөгү баалуулуктарды силерге Канадага, анан Мексикага берип атабыз. Силер бизге эчтеке бербей атасыңар деп жатат да. Бирок аны бердириш үчүн, аны мисалы үчүн ошол райондордон сыгып алыш үчүн, ошо Америка Кошмо Штаттарынын кызыкчылыгын, Америка Кошмо Штаттарынын ичинде регуляцияны, мыйзамдарды бир аз кыскартыш керек болчу. Илон Маск деген кеңешчиси айткандай. Биринчиден, экинчиден, ошол Америка Штаттарынын өзүндө салык режимдерин азайтыш керек болчу. Корпорациялык салыкты алып салса, ошондо чоң корпорациялар кайра эле Америка Штаттарынын өзүнөн эле ишти алып келишет, жумушчу орундарды пайда кылышат, мигранттарды иштетет, акча болот да кескен. Бирок ошол либертариандык классикалык экономикалык мектептин жалпы мындай эң негизги эрежелерин эске албай, булар башкача кылып атышат да. Ошондуктан бул деген баарына жаман болот да, ушундай менин оюм. Андан сырткары мигранттарды кубалап чыккандан 1,5 миллионго чейин мигрантты кубалаганга үлгүрүштү бүгүнкү күнгө чейин.
анын ичинен кыргыз. Ошон сырткары бул нерсе түзмө түз экономикага тийди Америка Коңшу Штаттарынын өзүнө. Ошол сокосу ташка тийгени ошол болду да. Анткени цитрус бышып калды да, апельсиндер, мандариндер Америка Штаттарында бышып, аны жыйнаш керек. Аны жыйнаганда роботтоштуруу эмгиче жакшы өнүгө элек. Аны маска өндүрүшкүчө, аны дүйнөлүк экономика бүт ресурстарды пайда кылып, анан аны Америкадан жыйнагыча, ал эми бир нече миллиард робот жасайм дейт. Дагы убакыт керек да, 10 жыл, 20 жыл керек. Албетте анысын жасабай туруп мигранттарды кубалап салганы цитрусту ким терет деген суроо болуп калды. Цитрусту эч ким тербей жатат Америка Штаттарында. Ошондуктан мигранттар кээ бир эле мындай грин картасы бар документтер жайдагылар, алар чыкпай коюшту коркуп. Кээ бир мигранттар ошо баягы депорт болушту же болсо түрмөгө түшүштү да, мындай бөлүштүрүүчү борборлорго. Ошентип атып анан ал түшүм жыйналбай жатат да. Кантип ал маселени чечип атышат азырынча маалымат келе элек, бирок ал 2-3 күндүн ичинде, бир жуманын ичинде чирип кетсе, бул деген чоң Америка экономикасына сокку болот. Анткени Америка Штаттары ошо апельсин концентратын дүйнө жүзү боюнча экспорттоо боюнча мындай чоң лидер да, бул акыркы 20-30 жыл. Андан сырткары ошо Америка Штаттары кандайдыр бир карамышык болуп кеткендей эле болуп атат. Жанакы Вашингтондо учак түштү, жарылды. Учак деген учуп бараткан баягы Black Hawk же болсо кара кулалы деген Американын көп Голливуд кинолоруна тартылган вертолетко кагылып кетти да. Ошол вертолет менен самолетту ошо көзөмөлгө алуучу диспетчердин катасы болуп кетти. Анан Трамп ошол чыкты, айтып эле ошол эле түнү бул деген вертолеттун командири баягы ЛГБТ аял экен, баягы мындай лесбиянка сыяктуу. Анан ошол аялды эмнеге силер ошо согуш аскерине жооптуу ушундай нерселерге буларды коюп атасыңар деп сынын айтты. Булар азыр Америка Штаттарында ошондойлорду кысып атышат, Трамп менен Маск. Бирок Америка Штаттары айтты да, баягы жок, Трамп күнөөлүү, анткени Трамп ошондой баягы биздеги мигранттарды чектетип атат. Ошон үчүн мигранттарды диспетчерлерге, мисалы үчүн боло турган квотаны көбөйтпөй атат, диспетчерлердин саны аз болуп атат дейт да. Анан ошого Трамптын тарапташтары айтышты, туура эмес айтып атасыңар демократтар. Бул чечим Байден кезинде чечилген. Алар деген үнөмдөп диспетчерлердин санын азайтышкан, майналарын көбөйтүп санын азайтышкан, жана ар кандай баягы социалдык катмарлардан ошол жерге жумушка орношконуна уруксат беришкен. Ошон үчүн диспетчерлердин саны жетпей, бир диспетчерге учурда 2 маршрутту тейлеп калган. Дал ошондой эле нерсе ушул жерде болду. Вашингтондун ошо 2 маршрутту тейлеп атып, ошо бир маршрутту ичине көңүлү бир эле секундда келбей калса диспетчердин, ошол жерден анан учакка, тиги пассажир учагы кагылып атат да. Тиги учактын командири чын эле учуп келаткан килейген лайнерди көрбөй коюптур да, четинен мындай капталынан учуп келатканды. Албетте бул 1 секундада болуп кетти. Дал ошондой эле дагы бир учак, ошо медициналык учак, ооруп аткан бир кыз менен жеке учак экен. Дагы бир штаттан түштү. Соода борборунан бир нече киши каза болду. Ушул нерселер үстүнөн үйлүп келип атат Трамптын. Андан сырткары дагы Илон Маск аябай Европанын шайлоолоруна катуу катышып атат. Ошо АДФ партиясына аябай катуу агитация кылып атат. Анан бүгүнкү күнү ушул USAID-тин сайттары токтоп калды. Мисалы үчүн USAID-тин сайтына кирсең ачылбайт. Эгерде карасаң, мындай расмий түрдө USAID-тин өкүлдөрү комментарий бербей жатышат. Илон Маск өзүнүн твиттерлерин жазып атат. Бул USAID-ке барып сүйлөшөлүк десек, карайлы десек, биздин кызматкерлерди киргизбей койду, документтер менен бөлүшпөй койду. Булар бир балеси бар деп Илон Маск да твиттерден уялбай жазып атат да. Ушундай, мисалы үчүн мурунтан бери USAID-те ушундай саясат бар болчу, эч качан биз жөнүндө мындай эч жаман нерсе жазбайсыңар деп. Бүгүнкү күнү Америка Штаттарында кандайдыр өзгөрүүлөр болуп кеткен окшойт да, чоң. Ушундай жаңылыктар. Анан албетте бул Трамптын биринчи кадамдары, жана тегерегиндеги демократтар албетте ага каршы чыгат, көп буттоосуларды кылат. Бирок ошону менен бирге дагы ошо пошлина боюнча жана сооданы чектөө боюнча ошо Кытайга, Канадага, башка өлкөлөргө, Европага мисалы үчүн 5%га НАТОга кеткен чыгымдарды көбөйткүлө дегени дагы ошо Европанын мейинчилиги көбөйтсүн, бирок пошлиналарды киргизгени кичине ошо экономика же бул кандайдыр бир биз түшүнбөгөн өтө дыкат алдын алуу
серептүү расчет болуш керек, эсеп болушу керек. Же болбосо экономикадан кичине башкача ойлонот болуш керек. Бул кишилер кичине билбейт окшойт да баягы экономиканын мыйзамдарын, глобалдык экономиканын мыйзамдарын. Ошо көрөлү кандай болоорун. Ушундай туруксуз заманда эгерде сен бирөөгө иштесең, сен маянаңды көбөйтпөйт, а тегеректеги баалар өсө берет да. Ошон үчүн ишкер болсоң, анда сен ошо тегерегиңе өсүп бараткан бааны жүктөйсүң, маяналарды өзүң көтөрөсүң, ишкерлериңе кичине ушундай оор замандан чыгып кете аласың да. Ошон үчүн ишкерчилик бул аябай маанилүү нерсе. Бул QR код аркылуу ошол ишкерчиликке кириш үчүн бизнес план кантип жазууга билим аласыздар. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Дагы кызыктуу сурооңор болсо, ошо кандай эмки видеолор тартат, кайсы темаларга комментарийлерге жазып койгула. Жана ушул Трамптын 4 жылдыгы кандай өтөр экен дүйнө үчүн жана биздин Кыргызстан үчүн, ошо боюнча да пикириңерди бөлүшүп койгула. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.